калп эмнеге алып келет? Илгери бир Жумалы деген калпчы болуптур. Ал калп айтканды өнөр кылып алыптыр. Калп айтпаса тура алчу эмес экен. Бир күнү түн ортосунда эл кызуу уйкуда жатканда эшикке чыгып, үнүнүн баарынча «Малга карышкыр тийди! Эл журт, жардамга!» деп кыйкырат. Элдин баары ойгонуп, туш-туштан жабыла чуркап келишет. Карашса, бардыгы тынч, эч кандай карышкыр жок. Жумалы калп айтып, элди алдаганына кубанып күлүп отурат. Алданган эл Жумалыны акмак, килесо деп тилдешип, үйлөрүнө кайтышат. Күндөрдүн биринде Жумалы дагы түн ортосунда туруп алып, азан-казан түшүп, «О, эл журт, сактаангыла, тоодон сел каптап келе жатат, өлдүк!» деп кыйкырат. Үрөйү учкан эл балдарын жетелеп, сыртка чуркап чыга баштайт. Караса, баары тынч. Эч кандай сел агып келатканы көрүнбөйт. Жумалы болсо калп айтканына кубанып, ыкшып күлүп жатыптыр. Бул жорукка ыза болгон элдер аны урмакчы болушат. Ошондо аксакалдар арачылап, акмакты жайына койгула. Бир күнү калпынын азабын тартат, дешет. Арадан көп күндөр өтөт. Түн ичинде капыстан Жумалынын үйү өрттөнөт. Эптеп сыртка качып чыгышат. Жумалынын жаны алы калбай, «О, эл журт, жардам бергиле, үйүм өрттөнүп жатат, өлүп кетейин, чын эле чатыра өрттөнүп жатат!» деп нары бери чуркап, элди чакырат. «Баягы көп калпынын бири да!» деп эч ким үйүнөн чыкпай коет. Эртеси туруп карашса, чын эле үй өрттөнүп, дубалы эле калыптыр. Жумалы үй бүлөсү менен ыйлап отуруптур. Элдер Жумалыга жардам берип, өрттөнгөн үйүн оңдоп коюшат. Жумалы ыйламсырап, элге ыраазычылыгын билдирет. Ошондон кийин Жумалы эзели калп айтпай калган дешет.